Алла Таала шексіз мақтаулар, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам салам салауаттар болсын. Аманат деген Аллах Таала бізге берген денсаулық, жан, ақыл, иман, үй бүлө жана коом, жаратылыш баары корголууга тийиш болгон ыйык нерселер. Денсаулык бул аманат нерсе, баардыгыбыз денсаулык сакташыбыз керек. Өмүрдө ар бир өткөргөн денсаулыкты эртең Аллахтын астына жооп беребиз. Ошо денсаулыкту жакшы сактап, ошо Аллахтын жолуна бекем ибадат кылып, жаш маалда, күч кубат бар маалында Аллага көп ибадат кылып калайлы. Алла Таала Кур'анда мындай дейт: "Астагфиру билlah", өзүңөрдү кыйроого, коркунучка салбагыла. Бакара сүрөсүнүн 195-аят. Бул аятта өзүбүздү коргоону, коопсуздукту сактоону шариятта ордун айгиленейт. Өзүңөрдү коргоо бул фарыз. Денсаулыкту, акылды, жүрөктү, ыйманды сактоо исламдагы негизги максаттардын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Сенин денеңдин да сенде акысы бар" деген. Бул хадис өз денсаулыгыңды кайдыгер карообого, зыян алып келчү адаттардан, тамак аштардан, кооптуу иштерден качууга чакырат. Тартип, сергек жашоо, адеп ахлак мунун баарын өзүңдүн коргоого кирет. Башкалар коргоо ыймандын белгиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Чыныгы мусулман бул башка мусулмандарга анын тилинен жана колунан зыян тартпаган адам". Алла Таала баарыңыздарга чын денсаулык, узун өмүр берсин, эки дүйнө бактылуулук берсин. Ассаламу алейкум.